Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу ушу сарайды видеону көргөн кыргыз бир туугандар. 2 ай мурун ушуну тарткан болчумун сарайдачы. Андан кайра көп адамдар ушу Көлдөн, Оштон, Жалал-Абадтан ар кайсы жерден ушу проектилерин жөнөтүп коюңуздар ушул видеону тартып киргизип коеюн элем. Каждыйына проектини жазып киргизгенден болбойт экен. Ошо анда эмесе баштадык. Бул сарай Талас областына караштуу Талас шаарында салынган. Биз бул сарайды баягы элдер класс басыппы же там неме кылып акча табайын деген иретинде тапкан эмес. Бул сарайды негизи кыргыз туугандар сарай салууга жүргүзүп проекттерин издесе ушундай кылып алсаңыздар болот деген максатта тартып келишти. Балким бизде могу кээ жактарын эмес салганбыз, арада видео коюптан видеону мен YouTube'дан киргизип койсом, YouTube'дан алып чыгып алышып, Facebook'тарга таратып, ар кандай неме болуп атыптыр. Ошондой туугандар, биздин башкы максат жөнөкөй эле билдирип коюш да, кандай салышты, немечтичи. Ошо анда эмесе баштайлы. Бул 2 айдан бери уже бул бир партия кеткен, сатылып. Азыр бул экинчи партия жаңы келип байланышты. Мурункудан бери 2 эле калган да. Так, бул жердин сарайдын узун туурасын айтайын. Мынакей, бу жерде эшик. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул эшиктин высотасы 2 метр. Бияк ширинасы тоже 2 метр да. Бияктан киребиз. Киргенден кийин сарайды сыртынан ченегенде 17 метр. Фундаменти 40 сантиметрден. Ошондо ичи 16-20 болуп калат. Бу дубалдын баштап тиги дубалга чейин 16 метр 20 сантиметр. Өзүңүздөр көрүп тургандай аркы эшик тоже высотасы 2 метр, ширинасы 2 метр. Анан кийин мынау мындайраак келейин сизерге көрүнгөндөй. Мына балкадан баштап бу жерге чейин мо стяжка куюлган. Стяжканын калыңдыгы 15 сантиметр. Ушу стяжкага чейин 2,60 мына балкадан баштап. О балкадан. Так, анан кийин бул фундаменттен тартып мындай келип туруп, мына бул жерге чейин 2,60. 2 метр 60 сантиметр аркы стенадан бияка чейин. Андан кийин биягынан баштасак, биягы мынакей 10 сантиметр деп неметкенбиз, ошо 10-12 сантиметр да эми биягы. Мунун ичи болсо 60 сантиметр акырдын биягы. Анан кийин акырдын сырткы высотасы тоже 60 сантиметр. Өзүңүздөр көрүп тургандай биягы да 60. Биягы болсо ички жагы 55. Ички жагы высотасы. Эми бул жерге чейин өзүңүздөр билесиздер, где-то бир 35 сантиметрдей да биягычы. Анан бияка чейин, мыяка чейин жерден тартып, стяжкадан алып бияка 55. Биягы болсо 15. Ошо анан кийин силерге эң дагы керектүү нерсеси, бул жактан баштап, могу турбай биядан баштап, могу полдун маягына чейин 2,20, 2 метр 20 сантиметр. Бул арыктын ичи 30 сантиметр. Анан мынакей биякты көрсөтүп коеюн. Бияк где-то 1,20 болчу. Ошо 1,30 экен да мынакей. 1,30. Мынакей ушул жагы кандай размери болсо, тигил бети точно эле ушундай. Эч айырмасы жок. Биягы деле 60, биягы 10, биягы болсо 15, ичи 60,
Бияғы 55, бұл жерден ылдый қарай. Анан мо бурчтан тартып, полго чейин бияғы. Бияғы деле 2,20. Бияғы 30, бияғы деле 1,25 же 1,30 да. Бияғында ошо кайталап айтып коеюн, туугандарга түшүнүктүүрөөк болсун да. Анан кийин эң башкы максаты мынакей. Мунун ичи мындай арык сыяктуу кылып куюлган да фундамент. Жана ай бар го, айдай да биякчы. Анткени уйга жемди салганда ушул жерге эле салабыз. Уйгачы мына бияка эле. Анан уйлар мурду менен жемди түртүп жейт экен, ошондо жемди түртүп бияка чыкканда кайра кылып түшүп кете берсин деп, ошол үчүн биякта ай сыяктуу кылганбыз да, могу түйүч. Түйү ушундай ай сыяктуу. Анан мынау жер, мынакей. Бул сойкадан бул сойкага чейин 1 метр 5 сантиметр. Негизи 1 метр кылсак деле болмок. Анан эсептеп чыксак, ар эмес же бери эмес болуп калгандыктан ошол үчүн 1 метр 5 сантиметрден кылдык. Анан мынакей бул жерин көрсөтүп коеюн. Биягын мен унутуп калдым, эсимде жок. Мындай ченегенде 42 сантиметр экен да. 42. Ошо туугандар. Биягы 42 болду. Биягы деле ошондой эле. Анан өзүңүз көрүп тургандай, мына биягына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Биягына 12 баш бука байланат, биягына дагы 12 баш бука байланат. Анан кийин эң кызыктуу мына суу сугаргыч. Ушу суу сугаргычты абдан элдер көп суранды. Бияктын деле размерин мынакей көрсөтүп коеюн силерге. Биягы мынакей 61 экен. Биягы болсо 36. Астында мынакей дөңгөлөгү бар. 4 жагына дөңгөлөгү бар ушундай. Мына эринбестердин баарын көрсөйүн, 4 дөңгөлөгү бар. И 4 жагына ушундай эле мондай роликтер бар айланган. Биягында да көрүңүздөрбү? Анан биягында 2 кармагучу бар көтөргөнгө. Мисалы, бул катардагы уйду сугарып бүткөндөн кийин акырын бул 2 кармагучуну көтөрүп алабыз дагы, биягына коебуз. Болду, сүйрөп барып сугарып кете беребиз. Анан берки уйлары жана мурду менен базып суу иче тургандай деле кылсак болмок. Андай кылайын десек, баягы кээ бирде сынып калат дейт, анан тоңуп калат экен ар кандайчы. Уйларда сындыра берет, неме берет, анын убара келчилиги негизи эме экен да. Сууда төгүлүп чачылат экен. Илгеркидей чоң фермада төгүлүп чачылып жата берсе болот да. Анан бул үйдүн шартында болгондон кийин биз ушуну туура көрдүк да. Ушу жестем ушуну ойлоп таап неметти. Ушуну берин салдың сууну. Бол кете бересиң айланып. Ошо. Бул баягы силер көргөн кранник. Ачсаң суу чыгат. Ошо. Сууну өзүңүздөр көргөндөй мынакей бул жерде. 2 колонка тиянан деле чыгат, биянан деле чыгат. Так, дагы эмнесин унутуп калбайын. Анан кийин бардык жагын эле таптым болуш керек. Анан могул жагын силерге көрсөтүп коем. Мынакей 2 акырдын ортосу мындай 1,90. 1,90 экен, 1,90 да биягы. Ошо анан могу терезелер. Терезелердин биягы негизи 70. Биягы мына түмөтпөй эле коеюнчу. Батпайт экен. Биягы 70. Биягы 1,40. 1 метр 40 сантиметр. Биягы 70 сантиметр. Анан өзүңүздөр көрүп тургандай бул окошкалары да. Ушундай. Анан терезени абдан көп кылганбыз, чтоб жайында салкын болуш үчүн. 1, 2, 3, 4, 5 терезе. Тиянан 5 терезе, 10 терезе.
Плюс мына эштер ачылат жайында. Жайкысын. Ичи Кудай буйруса сакындуу болот. Анан мынакей мурункусунда бүткөн эмес, биягын мындай фронтон менен жабылган. Жайында эгерде ичи салкын болбосо, бу жерден биз окошко чыгарабыз дагычы. Пока жаап койдук, бирок орду бар. Окошкаларынчы. Мына 3 орду бар. Окошко жасап коебуз, бияк проблема жок. Тиягы деле ошондой. Анан кийин мынакей силерге дагы мээrini көрсөйүн. Бир балканын түбүнөн жерди карай 2,60 дедим да. Фундаментти жерден биз ичин цементтеп койдук. Бирок сыртынан алганда фундаменттин бийиктиги 45 см. Жерден алганда өйдө карай 45-50 сантиметрге чейин да. Анан могу жагы мына уйдун үстү жылуу болсун деп ушундай дранка кагылган. Мынакей анан биягын көрсөтүп коеюн силерге, мына маяка чейин кагылган. Бияга. Бул жагы дагы мына бияка чейин кагылган. Ошондо бул жерден тартып дубалга чейин 4,60 болуп атса, 4,60тан где-то алганда где-то бир 30 сантиметр алып койгола, ошондо бул үстү дубалга чейин примерно айтканда бир 4,25, 4,30 да. Ушундай чыгат. Анан эми крышаны болсо өзүңүздөр каалагандай кылып жапсаңыздар болот негизи. Биз эми ушундай эле кылып жаптык. Эми эң эле жөнөкөй. Суу токтобойт, жакшы. Главное суук түшпөйт бул уйлардын үстүнөчү. Анан мына жеринде бир төрөсөй тартып коеюн. Үстүнө мындай заливка куюлган. Биягы жылуу да, аябай. Негизи эле уйдун асты жылуу. Өзүңүздөр көргөндөй. Ошондой. Анан бу жерде көп туугандар пескоблоктон салындыбы, кышында суук болот, жайында ысык болот деп суроо берип атат. Биз пескоблоктон салган эмеспиз. Бул деген баягы орусча айтканда саманный кирпич деп коет. Кыргызча айтканда баягы таласта төө кирпич деп коет да. Ошондой майда кирпичтерди дордойдун жээгинде жанагында кирпич куюп көп ишетмеспи? Биз бирок андай майда кирпич кылган жокпуз. Талас областында көбүнчө төө кирпич деп коюшат, ошо колдонот. Ошо төө кирпичтин узундугу 30 сантиметр болгон. 30 сантиметр. Ошондо узундугу 30, кирпичтин высотасы 12 сантиметр болгон. Биягы ширинасы 15 сантиметр. Ошо менен кладка коюлган да. Могу дубалдын баары ошондо получается саманный кирпич да бул. Лайды ачтылып, анан кирпич куюлган. Анан кирпичти бияка кладка кылганбыз. Кирпичтин узундугу 30 болгондон кийин ичин лайшыбак кылдык биз. Анан кумшубакка бир аз кичине эле цемент коштуруп, ичин кумшубактадык. Анан актаганбыз ичин. Сырты болсо, сырты тоже лайшыбак кылдык. Лайшыбактан кийин полный сарайдын сыртына сетка ороп туруп, цементтен көбүрөөк кошуп, сложный сыбаганбыз да. Сложный шыбаганбыз. Анан сыртын дагы апапак кылып актап койгонбуз. Бул акталган аябай жакшы. Ушуну туура көрдүк, эми жазында актап коебуз, ичи апапак таптаза болуп турат. Ошо, анан светти эми каалагандай кылып койсоңуздар болот. Биз деген ошо бияна 3 плафон, ортого 3 плафон, бияна 3 плафон коюп койдук. Дагы эмнелерин тартсам сиздерге. Так. Эми эң башкы нерсе мынакей. Бу жерде мындай видеокамера коюп койгон. Бул видеокамеранын эң башкы максаты баягы үйдө холдо отурасың, чай ичип, тамак ичип коюп, анан ар кандай болуп калат экен. Кээ бирде бука жибин үзүп кетет, же жибин чечип салат, бошонуп кетет. Бошонуп кетип бир буканы барып сүзүп атса, үйдө отурганда бала чака көрүп калат да, ай ата же апа, ушундай бука ошонуп кетти дейт.
Болду, анан ушу камера жакшы экен да, бул бука бошонуп кеткенге, жибин үзүп кетсе кокус же жибине чалынып калса, үйдөн көрүп турасың камерадан, келип акырын байлап коесуң кайрачы. Ошо. Анан экинчи себеби дагы уурулар кирбей эле койсун эми. Ууруларга деле жакшы экен да бул нерсе. Ошо туугандар. Болду го дейм эми. Көп эле нерсесинин баарын айткандай болдум. Ошо туугандар, сиздер дагы ушундай жакшы сарай салып, малды жакшы карап, жакшы байлап, чөбүн, суусун, жемин убагында берсеңер, киреше болот экен. Баары жакшы. Ошо туугандар, мынакей сиздерге атайын ушуну баарыңыздар тең көрүңүздөр деп тартып киргиздим. Киргизем. Анан ошо ден соолукта аман эсен болуңуздар. Кудай буйрсем жакшы видеолор болуп калса, пайдалуу мындай кыргыздын элине жараган видеолор болсо киргизип турам.